Салам достор, бул видеодо биз жогорку математиканы баштайбыз. Жогорку математика бул эмне университетте өтүлгөн математика. Жогорку окуу жайларда өтүлгөндүктөн жогорку математика деп аталып калган дейт Википедияда. Жогорку математика алгач функциялардан баштайбыз, андан кийин лимиттер жөнүндө, туундулар жөнүндө, интегралдар жөнүндө, дифференциалдык теңдемелер жөнүндө жана ар бирин колдон келишинче терең жана татаал маселелер менен иштеген өтөбүз. Мындан кийин биз эгер ушуну бүтүрө алсак, керек болсо искусственный интеллекттеги, жасалма интеллекттеги компьютер илимдеринин эң татаал математикаларын суроолорун, эң татаал эмес, жакшы эле татаалыраак суроолорун иштегенге дагы түшүнүгүбүз пайда болуп калат. Мен өзүм муну ине жибине чейин билем деп айтпайм, ар бирин болсо үстүртөн билем. Мен бул бир китеп боюнча Томас Калкулус деген китеп бар. Ошол Томас Калкулус боюнча өтөбүз. Томас Калкулустун 12-чи акыркы болсо керек, акыркы эдишини боюнча Калкулус акырындан үйрөнөбүз. Мен өзү көптөн бери бул математиканы тереңден үйрөнүп, анан тереңден билимотто дагы чыгарайын деген кыялым, максатым бар эле. Анда кеттик. Биринчи эле мен мисал функция эмне, анын аныкталуу областы, мааниси деген сөздөрдүн түшүндүрмөлөрүн биз ЖРТ негизги тест математика курсубузда өткөнбүз. Ал үчүн Билимот KG сайтына барып, биздин математика курстарды толук сатып алып үйрөнсөңөр болот. Же болбосо бул мектептин 8-9 класска чейинки темаларында ушулар өтүлгөн. Мен эми анын баарын өтсөм, кайра артка кете бергенден маани жок. Так, биринчи эле иштеп баштайын. Анда y барабар биринчинде y барабар x'тин квадраты экен. Демек, x'тин ордуна кайсы маанилерди койгондо сан чыгат? Алгач 0-ду коюп көрөбүз. 0-дун квадраты 0. Мен мисалы -100ду коеюн. -100ду койсом, -100дүн квадраты болот дагы. Квадрат кашан сыртына жазылат. Эми бул дагы белгилүү эле. Билбесеңер, анда силер барып ЖРТ математика негизги тестти карашыңар керек. Мунун мааниси 10.000 болот. Анан 100ду коеюн, же макул 10ду коеюн. 10дун оң сандын квадраты дагы 100. Демек, эмне терс сан койсок дагы оң сан чыгып атат, оң сан койсок дагы оң сан чыгып атат. Мунун аныкталуу областы каяктан башталат экен? Аныкталуу областы минус чексиз сандан келе берет дагы, плюс чексиздикке чейин бардык сандарды койсок, бардык сандын квадратын ала алабыз. Бирок алардын чыккан мааниси ордуна койгондо дайыма 0 же 0дөн чоң сандар чыгат экен. Ошондуктан 0 же 0дөн чоңдор. 0 өзү кошулгандыктан чарчы кашага жазылат. Экинчи, y барабар 1 бөлүнгөн x деген функция. Мен дароо 0ду койгондон жакшы көрөм. 0ду койдук, математика катып калды. Эмне үчүн? Эч бир санды 0го бөлгөндө анын мааниси белгисиз. Аны эмне үчүн экени дагы кызыктуу, азыр бирок ага такалбайлы. Терс санды коелу, мисалы -0,100ди коелу. Койсок -100 чыгат. -10ду койсок -0,1 чыгат. Же мисалы +20ны коелу, 1ди 20га бөлсөк 0,5 чыгат. Ой, 100дөн 5. Же мисалы 1ди 0,10.000ден 1ге бөлдүк. Ондон 100дөн 1000ден 10.000ден 1ге бөлсөк 10.000 деген сан чыгат. Демек, 0 келе албайт, башка бардык терс сандар, бардык оң сандар келе алат. X'тин ордуна 0ду койсок, математика иштебей калат экен. Демек, мунун аныкталуу областы минус чексиздиктен башталат дагы 0го чейин. Анан кайра 0 өзү кошулбайт, бирок 0дон кийин плюс чексизге чейин. Бул экөө тең бири-биринен уланып келет деген түшүндүрүчү. Мына u же u деген белги коюп коелу. Ушул белги менен белгиленет. Мааниси дагы эмне? Минус чексиз болушу мүмкүн. Минус чексизге чейинки сандар. Андан сырткары кайра эле 0дон баштап туруп плюс чексиздикке чейин 0 боло албайт. Ошондуктан мындай каша, эгер 0 боло алганда чарчы каша колдонмокпуз.
Жоопты текшерип көрөйүн. Мына биринчи функцияныкы минус чексизден плюс чексизге чейин мааниси 0 кошулуп, чексизге чейин минус чексиз 0, 0 чексиз, минус чексиз 0, 0 чексиз. Демек туура экен. Да бир нерсе, кыргызча, орусча системада 0,1 миң деп жазылат. Англисче системада 0,1 деп жазылат. Ошондуктан мисалы биз англисчеде эки сандын ортосун бөлүүчү катары бүтүрдү колдоно берет. Айырма бар экен көрсөтүш үчүн. Бирок кыргызча, орусчада эмне колдонулат? Бүтүрүлүү чекит колдонулат. Экөөнүн ортосунда бөлүүчү, ажыратуучу катары.